İlk söz Таштанбеков Акбөкен Дүкеновичке беріледі. Рахмат. Акбөкен Таштанбеков, Ысык Ата округу. Мен докладчикке мындай суроодо. Мүмкүн мен жакшы түшүнбөй калдым мыйзамдычы. Мен түшүнүгүм менен мына Акылман лицейинде начар окугандар чыгып атабы, Жок. Стипендияны начар окугандарга төлөп беребизби? Жок. Жок, мен мындай окуп атам азыр. Алар өлүп баратса да, жанагы конкурстан өтө албайт. Ошол үчүн мындай эле өткөрүп коюлган, мамлекеттин акчасын алгандай дегендей болуп калып атпайбы бу жердечи? То есть жанагы силер берип аткан экзаменден өтө албайт да туурабы? Ошол үчүн өтө албаган үчүн биз азыр 5 конкурс өткөрүшүбүз керек болуп атат да, туурабы? Мен оюмча, ал лицейдегилер жанагы конкурсту жөн эле семчкедей чагып өтүп кетиш керек эле да, коркпош керек. Бирок өтө албай койгондон, бирөөсү өтө албай койгондон бүгүн биз ушундай положение киргизип атабыз да, мындай 5 конкурс өтсүн байкуштар, ушунча мамлекеттин акчасын коротуп алып туруп өтө албайт, уят кылып деп. Ушундай болуп атабы? Урматтуу Акбөкен Дүкенович, мындай эмес. Мааниси, мен түшүнүп атам, сиз мындай сарказмын айтып атасыз. Жок, сарказм, мыйзамда сарказм болуп турат. Мааниси башкача анда, мында жазылган эмес. Мааниси мындай. Биринчиден, Акылманды бүткөн окутуучу мамлекетке иштебесе да, бул Кыргызстанга бир мындай салым кошот, кайсы жерде иштебесин, анткени жакшы билим алса деп. Бирок мамлекетке иштеп берем десе, анда оңоюраак жол болот деп. Эмнеге дегенде, анткени бүгүн биз кээде көрүп атабыз, урматтуу Акбөкен Дүкенович. Жакшы адистер бюрократиялык тесттен өтпөйм деп эле келбей коет мамлекеттик кызматка. Практикада ошондой да. Хорошо. Мага конституцияны алып, мен Ысык Ата округумда, например, биринчи мектепти бүткөн менен, ошо мектепти и лицейди бүткөнүн конституцияны алдына эмне айырмасы бар? Неге бирөөсүнө биз мындай бүтсөң эле конкурс жок эле өтөсүң, башка мектептерден, башка лицейди бүткөндөр конкурс менен. Биз эмне уже заранее программировать этип койдукпу, ушул лицейден жакшы окутабыз, а тигини жаман окутабыз дегендей кылып, маанидей кылып койдукпу? Урматтуу Акбөкен Дүкенович, биринчиден андай мындай биринчиден мамлекет каражат кетирип атат да. Ошондуктан булар мамлекеттик кызматка кирем десе, кирип иштеп берсин деген ой. Бул көп мамлекеттер колдонот ушундай деп, внеконкурстук порядокто. Бул биринчиси. Анан экинчиси, алар резервке кирсе деле автоматически түрдө мамлекеттик кызматка кирип кетпейт. Ал жерде ар бир жумуш берүүчү, мисалы министр ал карайт. Бул резервте болот, просто тест аркылуу эмес, жумуш калабы албайбы. Бүгүн бул колдонот. Мисалы пресс-секретарлар. Бүт министрликтерде пресс-секретарлар калбай калган 2 жыл мурун. Анткени жакшы адистер келбей калышкан, чат сектордо иштейбиз деп. Аларга бул киргизилген мисалы. Сиздердин аппаратыңар деле ушундай. Аппарат жогорку кеңеши деле ушундай механизмде бүгүн иштеп атат. Бул эл алардык деңгээлде колдонулган механизм негизи. Бул мындай бөлүү жок бuyakта, урматтуу Акбөкен Дүкенович. Ысык Атадан лицейди кошуп койгулачы. Доктор Гүлшашеновна, быйыл ушул выпускниктер болду да, эң жогорку балл канча алды ушул лицейден? Бул быйыл 9 класска гана алды, бүтүрүүчүлөрү жок азырынча. Бирок булар ушул 7 класстан баштап дүйнөлүк конкурстардан жакшы орундарды ээлеп атат. Жалаң 5ке окугандар канча чыкты? Дерлик чейрек боюнча жыйынтыктарын айтып койсоңуз болот. Учурда жана 195 бала окуп атат дедик. Булардын дээрлик бардыгы 95% эң мыкты, жакшы окушат. Жалаң 5ке окугандар канча? Программа оор болгондугуна байланыштуу 20% гана отличник болуп, азыр эми биринчи чейректики жаңы чыгат да. Ошондо ал эми былтыркыда болсо, то есть двоечниктерибиз кошо кете берет экендер. Жок, двоечник жок. Бирок бир нерсени мактанып айта алабыз. Былтыр 6 айдын ичинде такыр англисче билбеген балдарды эркин сүйлөтүүгө жетише алдык. Анда доктор Гүлшашеновна, Чолпон Атада турат да, Ысык Ата районунан канча окуучу бар? Мен жалпы айта кетсем, Ош областынан 41 окуучу. Суроомо жооп берип коюңуз, Ысык Ата району. Чүй областынан 15 окуучу бар.
15. 15 окуучу. Leylek rayonundan. Баткен областынан 25 окуучу, Leylek rayonundan. Ош областынан 41 окуучу, Жалал Абадтан Leylek rayonundan. Урматтуу- Leylekti bilesizби Менде кайерде экен? менде Leylek rayonu. Урматтуу Абыкен Дүкенович, по районной ему можно дополнительно дадим? Область менен Азыр алып видео нет показывается. По районной Koçkor беребиз. rayonundan, Koçkor'dan. Мен областы бар экен 15, Нарын областынан 15 окуучуга. Issikkol oblasından kança? Ысык көл областынан 27, То есть бүткүл республика боюнча келип атат да? 7 областтан. 7 област. Ошол жерде жашашат. Ооба, 7 областы. Анан коррупция болуп кетпейби? Жок, Ошо мындай тескерисинче прозрачныйбы ол алып аткандардычы? таза өзгөчү менен тапшырып келишти. 3 тур менен өтүштү. Биринчи, экинчи туру онлайн болду. Балдар электрондук телефондон кире алышты. Бардык электрондук мүмкүнчүлүктү колдонушту. Ал эми 3-чү турда офлайн болду. Эксперттик комиссиянын негизинде кабыл алынды. Мен эми силерге ушул кааларымчы, буларга ушундай эч кандай преферанс бербей эле кийин окуучуларыңар өздөрүн тытып баардыгы барып алып кете тургандай болсун. Эч кандай эмеси жок эле акылдуу любой тесттен өтө тургандай окуучуларды даярдайлык. Анан мындай преферанс кылбай элечи, бөлбөй. Мен оюмча ошондо мындай кыйынчылык менен өтүш керек да. Окуучулар болобу, студент болобу, кыйынчылык менен өткөн киши мындай жакшы иштейт го деп ойлойм да. А эгерде ушинтип эле автоматом өткөрө берсек, кийин алар бойцовский характерде болбой калат экен. Анан чет мамлекеттен бүткөндөргө деле мен оюмча мындай дипломдоруна карашыбыз керек да. Салмактуу диплом болсо эле, мен 2 уулум Британиядан мектепти да, британский мектепти бүткөн. Анан күмүш медалына олимпиадаларда математикадан утуп келишкен англис мектептериненчи. Анан бүгүнкү күндө бул уулум жүрөт. Мен күлүп атам, дипломуң деле кагазда, бу биздикиндей да диплом эмес экен, күлөм. Ушунча 8-9 жыл окуп жумушсуз каласың десе, папа эмне кылам дейт да. Ошондуктан ага окшогон студенттер аябай көп экен. Алардын ой максаты башкача экен да, мындай жейм, ичем деп, только айлыкка иштейм деген балдар экен да. Ошону жакшылап ойлонсоңор болот эле да. Көптөгөн студент бар экен ушундай. Рахмат. Процедурный 6-микрофон.